Урматтуу туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү кыскача видеону өзүбүздүн жумуштарыбызды кантип тез-тезден бүтүрөбүз жана менеджер задач деген бар. Өзүбүздүн жумуштарыбызды кантип структура кылып, система кылып, оңой жолдорун издеп жумуш бүтүрүүнүн, анан тайм менеджмент деп коет. Өзүбүздүн убактыбызды кантип башкарабыздагы бардык көбүрөөк нерсеге жетишип, жасаган нерселерибизди эффективдүү болушу жөнүндө сүйлөшөлү. Эң негизинен биринчи түшүнө турган маселебиз бул bir kişi bir убакытта өзүнүн көңүлүн бир нерсеге бөлүп алат да, же болбосо бир нерсени ойлоно алат, же болбосо жумуш кылып атканда ошо бир нерсенин жумушун кылып, өтөсүнө чыгып ошо жазып аткан кезде жанагы Цезарь да айтат го, эки нерсени бир учурда кыла алчу депчи, ошо эки нерсе жөнүндө бир учурда ойлонуп, же болбосо сүйлөп аткан кезде ойлонуп, же ойлоп аткан кезде ушул эки нерсе кылуу аябай кыйынга турат. Ошондуктан эске алышыбыз керек, ошо жазып аткан нерсебиз бул бир нерсенин үстүндө болот. Анан бир 5-6 нерсе болсо, бизде жазып аткан кезибизде дагы оюбузда жүрөт. Ошол жөнүндө дагы кээде эстеп, ойлонуп турабыз дагы, ошо муну унутпаш керек, муну унутпаш керек деп, мына жумушту бүтүргөндөн кийин мунусу бар деп ушинтип жүрөбүз. Анан бир 20 чакты дагы ойлор болсо, ошо көмүскөдө жүрөт экен, подсознание деп коет, ошо кээде эстеп кетип, тиге чалыш керек эмес беле, мону деген жаза коеюн деп атпадым белем деп туруп ошондой. Бул ар бир нерсе, ар бир башыбызда жүргөн нерсе биздин энергиябызды алат. Ошол жөнүндө биз ойлонуп турушубуз керек. Ошол жөнүндө өзүбүздүн мындай көңүлүбүз ошого бурулуп туруш керек да. Ошон үчүн өзүбүздүн жумуштарыбызды деген тезден бүтүрүп, мээбизди бош кармаш үчүн ошол нерселерди деген биз система кылып, структура кылып туруп бир жака коюп коюшубуз керек. Ошондо деген мээбиз бош турат да. Мисалы үчүн мен азыр бир жумуш кылып атсам, мен билем ушул жумушту азыр кылып атам. Ушуга толук көңүлүмдү ушуга коюшум керек. Башка нерсеге алаксыбайм. Ушул жумуш бүткөндөн кийин анан кийин уже кийинки жумуштарды көрөм дегендей да. Эгер андай болбой турган болсо, биз жумуш кылып атканда эле бир ойлор келип, же башка ойлор келип, же болбосо бош отурган кезибизде жумуш кылбай эле деген кезде мында кылыш керек эле, мында кылыш керек эле, тиге чалып коюш керек эле, муну буга айтып коюш керек эле, айткандай тигини тияка алып барыш керек эмес беле деген ушундай ойлор көп болот. Ошолордун баардыгын структура кылып мээбизди бошоткондо ошондо тайм менеджмент болот. Биз өзүбүздүн убактыбызды бул нерсеге бөлөбүз, бул нерсеге бөлөбүз, бул убакытта деген жарым саат бияка, 3 саат бияка, 15 мүнөт бияка деп ушинтип бөлүп тура турган нерселерге ошо системабыз керек болот да. Анан ошол система куруу бул деген ар кандай кагаздарга жазсак болот. Бүгүнкүгө, эртеңкиге, бүрсүгүнкүгө деп, же болбосо жана ежедневник деп коет эмеспи? Күндөлүк, ар бир күндүккө бүгүн эмне жумуштар болот, эртең эмне жумуштар деп ушинтип бөлүп тура тургандай. Же болбосо календарь, ошондой. Же болбосо дагы телефондо, компьютерде азыр заманбап технологиялар чыккан, заманбап программалар бар. Ошо программалардын колдонуу менен өзүбүздүн жумуш жасообузду оңойлотобуз да. Эми мындай жалпы принциптери боюнча айта кетели, жумуштарды оңой тез бүтүрүш үчүн кандай принциптерибиз бар деп. Эң биринчиден бул биз өзүбүзгө тапшырма коюп атканда элестеттик эле, ошол жазып аткан киши бул башка кишиде болуп туруп, анан ошого деген мындай кененирээк кылып жазып бергенге да. Мисалга, эртең Мирлан деген балага мен чалып суббота күнү жолугайлы деген ошондой ишти кое турган болсом, аны деген мен дептерге жазганда кыскача болсун деп туруп Мирлан деп жазып коюшум мүмкүн. Анан кийин ушинтип 5-6 задача турат, ошонун ичинде бирөөсү Мирлан деп эле турат да. Ошол 2 күндөн кийин же болбосо эртең ошол Мирлан дегенди окуганда мен ойлоно баштайм, бул Мирлан деген ким эле, кайсы Мирлан эле, ал кайсы Мирланга эмне деп айтышым керек эле деп туруп, ошол деген энергиябызды көп коротот. Биз деген жумушка аткарылып баштаганда, ошол жумушка киришейин деп, ошол өзүбүздүн жазылган нерсебизди окуганда деген биз дароо түшүнүшүбүз керек да, эмне жөнүндө экенинчи. Ошон үчүн Мирланга чалып муну кылыш керек деген. Орус тилинде айтат, эчтен баштагыла, глаголдон баштагыла деп. Эмнени жазаш керек? Чалыш керек, Мирланга муну айтыш керек деген нерсе болсо, ошол башка бир киши жазай тургандай кылып эле ошого тапшырма коюп аткандай кылсак,
ошондо өзүбүз кайра ошол нерсени окуганда бат түшүнүп жасаганыбызга оңой болот да. Мисалы үчүн конвейерди алсак, жанагы конвейерде кетип баратканда мен бир жумуш жасадым. Ошол кийинки мен коллегама өткүзүп берип атканда ошол жумушту деген мен эң ыңгайлуу жолун коюп берем да. Мисалы үчүн аспаптардын жанына коюп берип, ошонусун деген туура жагынан коюп берип, ал ишке киришкенде деген анын жумушу деген оңойлошу үчүн да. Ошол кийинки конвейерде турган киши бул биздин коллега болот, же болбосо биз өзүбүз болушубуз мүмкүн да. Башкача айтканда ошол жумушту деген анан жасайм, же болбосо башка учурда жасайм деп койгонубузда деген ошол жумушка деген киришкенге баардыгы оңой болуш керек. Аспаптары жанында болуп, мисалы үчүн программа телефондун ичиндеги жана менеджер задачамен жаза турган болсок, ал жерге ссылкаларды окуп басканда деген кирип кетет да, жумуштун үстүнө башталып кала тургандай. Же болбосо мындай жазып атканда Мирланга чалыш керек болсо, Мирландын номер телефонуна жазып кетип, ушундай кылсак биздин жазуубузга оңой болот да. Кийинки жасай турган киши ошолордун баардыгын оңой түрдө баштап келе тургандай. Экинчи нерсе болсо бул татаал тапшырма, анан жөнөкөй тапшырма деген экиге бөлүнөт. Татаал тапшырма деген аткарыш үчүн бул 2-3 этаптан турат да. Мисалы үчүн жылдык отчетту тапшыруу деген тапшырма отурган болсо, бунун ичинде деген көп тапшырмалар бар. Мисалга бухгалтерге чалып отчетторун сурашыбыз керек, анан кийин таблицага баардыгын коюшубуз керек, анан кийин кимге жөнөтөр кишибизди табышыбыз керек, анан ошол кишиге жөнөтүшүбүз керек деген. Мисалы үчүн жөнөкөйлөп айтканда 4 жөнөкөйдөн тура турган болсо, анда буларды деген ошо тапшырманын 4 майда тапшырмага бөлөбүз. Ошонун кийин фокусубузду өзүбүздүн көңүлүбүздү ошо ар бирөөсүн жасаганга көңүлүбүздү бурсак, ошондо оңой болот. Биздин мээбизге дагы кабыл алуубуз оңой, анан кийин биз эмне кыларыбызды так билип турабыз да. Ошон үчүн жөнөкөй тапшырма менен татаал тапшырманын экөөнүн айырмасы бул бир нерсе жасаганда ошол бүтөбү, ошол тапшырма бүтөбү, бүтпөйбү дегенге да. Эгер бир нерсени бир аракетти жасаганда бүтпөсө, бул значит татаал тапшырма да. Эгер ошондой майда бөлүккө бөлүнө турган болсо, бул деген татаал тапшырма. Ошон үчүн нерсени кылганыбызда ошол иш бүтөт дегенди ошону так билишибиз керек. Кимге жөнөтүшүбүз керегин табыш үчүн мен деген мисалы үчүн бухгалтерге чалып кимге отчетту өткүзүш керек экенин ошону билүү деген мисалы үчүн тапшырма болот. Бухгалтерге чалуу, анан жана билүү деген. Дарс бүттү. Кийинки этап бул деп ушинтип жанагы чоң пилди деген бир жей албасак дагы бөлүктөргө бөлүп туруп анан жейбиз дегендей кылып туруп, ошо чоң тапшырмабызды, чоң максатыбызды ушундай майдаларга бөлүп туруп ошого киришсек, ошондо оңой болот. Жөнөкөй принциптер бар өзүбүздүккө эмде тургандай. Эң биринчиден ошо жазып жатканыбызда деген кененирээк жазып, экинчиден деген ошо жумушка киришип атканда деген оңой киреше тургандай баардыгын даярдап коюу жумушка. Анан үчүнчүдөн болсо ошол тапшырмаларды майда бөлүккө бөлүп алып туруп, анан кийин майда бөлүктөр менен жазуу да. Эгер чоң жумуш кылып отурган болсок, жана күндөлүгүбүздө эртең жазайм деген бир 15 тапшырма жазайм дагы, 1-2 жасап туруп, анан кийин калган 10-чу болсо кийинки күнгө өтөп, ушуну кийинки күнгө өтүп жүрө бербеш үчүн бул деген кээде болуп калат, бир жарым жылга чейин бир эле задача ушинтип өтүп жүрө бериши мүмкүн да. Ошон үчүн деген өзүбүздүн жумушубузду так билип, эмнелерди кылышыбыз керек экенин майдага бөлүп алып туруп, анан кийин ошого жаза ала турган нерсени жазып туруп, калгандарын болсо эртеңки коюш керек, бүрсүнкү коюш керек, ушинтип коюп, ошол убактысы менен караш керек да. Анан дагы бир жакшы нерсе бул, эгер өзүбүздүн жумушубуз деген азыркы жазып аткан тапшырмалардын ичинен 2 мүнөткө чейинки бүтө турган жумуш боло турган болсо, аны деген күндөлүккө жазып кереги жок дейт. Аны деген дароо эле ошол замат эле бүтүрүш дагы жакшы дейт. Мисалы үчүн чалып Жаныбекти кечки тамакка чакырып коюш керек деген боло турган болсо, ошону мен тапшырма кылып жазыш үчүн көп убакыт коротком. Аны көрүп мен азыр эле телефонду алып чыгып туруп, чалып, Жаныбек мынчасына келип кал, баары жакшы болуп деп туруп, 2 мүнөттө бүтө турган жумушту дароо жазышыбыз керек. Биздин бул тайм менеджмент жанагы GTD деп коет, get things done деп, бул жумуштардын бүтүүсүнө эффективдүү болуш үчүн биз деген көп жумушту аткарганга аракет кылышыбыз керек. Көп жумушту бир кыска убакыттын ичинде фокусированный, эффективдүү көп жумушту аткарууга. Ошон үчүн түзүлгөн бул система да. Бир эле учур болот, ошол жумушту 2 мүнөткө чейинки жумуш болгондо азыр жаза албайм деген, ошону деген жазышыбыз керек болот. Бул деген
азыр жасаганга шарты жок. То есть бир убакытта жазышыбыз керек. Мисалы үчүн түн ортосунда отуруп туруп жаныбекти чыгырып коюш керек эле деп туруп ошол задача кылып туруп жаза турган болсок, биз деген түн ортосунда чалып кишини ойготпойбуз. Эртең чалам деп туруп ошол дата коюп коебуз да. Ошондой кылып туруп ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Ошол убактысына келгенде эмне жумушту жазыш керек, ошону жазап отурсак жакшы болот. Ошол эми жалпылап айтканда мындай өзүбүздүн көңүлүбүз бар. Ошо көңүлүбүз деген бир нерсеге бир убакта көңүлүбүз бурулат. Ошо көңүл менен, энергия менен анан кийин убакыт деген келип бир нерсеге бурганда ошодон деген жыйынтык чыгат да. Ошол жыйынтыгыбызды болсо жумуш катары кылып, ошо жумушту деген бүтүрөбүз. Анан кийин өзүбүз билгендей эле бир күнүн ичинде канча жумуш бүтүрө алабыз, канча жумушка деген өзүбүздүн энергиябыз, убактыбыз жетет. Ошолорду бөлүп жазап, бүтүрүп, кийинкиге өтүп ушинтип турсак жакшы болот. Эң негизгиси бул жумуштар деген жазылып туруш керек. Менин ичинде кармалыш керек. Анткени менин ичинде деген көп жумуштарды камтый албайбыз. Өзгөчө ошо бизнес тармагында жүргөндө деген аябай көп тапшырмалар болот. Ошол тапшырмалар деген өзүбүз деген структура кылып, бөлүп, ушундай кылсак жакшы болот. Анан кийин кээ бир учурларда киши эч кандай эс ала албайт. Мисалы үчүн эс алууда, отпускада бир жакта тоодо жүрсө дагы, чет мамлекетке кетсе дагы жумушун жөнүндө ойлоно эле, мында жасап коюш керек, мына эмне болуп атат, мына эмне болуп атат. Ошондой болбош үчүн баардыгы жазылып турса, биз деген билебиз. Азыр деген эс алуу убактысы, ушул убакта мен эс алам деп туруп башка эчтекени ойлобой, понедельник келгенде, понедельник күнү уже так жумуштар боюнча эмне бар эле, мыналарды жазышым керек экен деп туруп ошого көңүлүн буруп жазап, кечине бүткөндө бүгүнкү жумуштарым бүттү, эртеңкиге бүрсүңкү жумуштарым жазылган, үйгө барып туруп эс алганга шартым бар, эчтеке жөнүндө ойлонбой үйгө барып көңүлүмдү үй бүлөмө коюп, же болбосо досторума коюп, ошолор менен эс алам дегендей. Ошол жакшы туруңуздар. Тайм менеджмент боюнча дагы маселелер болуп, суроолор боло турган болсо комментарийге жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.